Сатылган бензин менен көбөйгөн автомашиналардын динамикасында ажырам абдан чоң болду. Акыркы 10 жылдыкты карасаңыздар, машиналардын саны көбөйүп баратат. Официалдуу түрдө кирген бензин кескин түрдө ылдый кетип баратат. Бул арак боюнча да ушундай болду, акциздер, бензиндин акцизы боюнча да. 10 жылдын ичинде биз салык төлөөчүлөрдүн эмес, салык төлөбөгөн контрабандисттердин бейишин түзүп алдык. Биз мындан ары мындайларга жол бербейбиз. Өзүбүздүн ыкмаларды киргизип, укук коргоо органдары, ошонун ичинде Государственный комитет национальной безопасности, ГСМде болгон, алкоголде болгон, дары-дармекте болгон, көмүрдүн мафияларын барын жокко чыгаруунун негизинде, анан биз ушундай счет фактуралардын негизинде киргиздик элек. Биз былтыр 2019 жылдын 8 айдын ичинде 702 миң тонна официалдуу түрдө сатылса, быйыл 8 айдын ичинде 961 миң тонна сатылды. 261 миң тонна официалдуу түрдө сатылып, ошондон салыктар түшө баштады. Салык төлөбөй качкандар боюнча дагы бир мисал. Жылдан жылга жана алкоголдук ичимдиктерди өндүрүү абдан кыскарып баратат. Бирок ошол эле маалда сатуу же керектөө азайган жок. Мына улуттук статистиканын өкүлдөрү бул жерде дагы отурат. Сурам дагы жоголгон жок. Ага жараша салыктар туура төлөнгөн жок. Мына бул жерден динамиканы карап көрсөңүздөр болот. 2012 жылы финансы министри болуп турганда 1 миллион 600 миңден ашык декалитрдан акциз чыгылчу элек. Быйыл болсо планда 328 миң декалитрди коюп коюшкан да. Урматтуу коллегалар, 6 эсе азайып кеткен. Ичимдиктер, ичкендер көбөйдү, акциз төлөө 6 эсе азайып кеткен. Крышалар жоголгондон кийин мына азыр салык инспекциясынын директоруна келишип, эмдиги жылы 1 миллион 600 миңге татнакай төлөп беребиз деп атат. Ошончо мына 6 эсе бюджетке түшпөгөн акчалардын баары бирөөлөрдүн чөнтөктөрүнө түшүп келаткан. Бул боюнча дагы мен ойлойм, Камчы Кыдыршаевич өзүнүн жумуштарын Курманкул Токтаралиевич болуп аягына чыгарып, мындан ары салык төлөбөйм дегендердин баары же Кыргызстандан кетиш керек, же Акчөп башта деп келип, штрафын төлөп туруп, салыктардын баарын төлөп, татнакай иштеп жүрө бериш керек. Биздин максатты бирок, биз элге жакшы түшүндүрө албай атабыз. Биздин максатка элге жакшылап түшүндүрүшүбүз керек эле. Биз ушул жерден кемчиликтерибиз кетип атат. Социалдык тармакта Бактыгул Иманбек кызы биздин максатты жөнөкөй тил менен жакшылап айтып берип атат да. Биз ошо элден үйрөнүшүбүз керек. Салык реформасынын биринчи натыйжасы салыктык түшүүлөрдүн өсүшүн камсыз кылды, өзүнүн эффективдүүлүгүн көрсөттү. Орто эсеп менен алганда үстүбүздөгү жылы салыктык түшүүлөр, жаңы салыктарды киргизген жокпуз, базасын да көтөргөн жокпуз, бирок ар бир салыктын түрү 40%дан өйдө көтөрүлдү. Мунун баары өлкөдө жакшы менеджмент, фискалдык саясат тарапта орной баштаганын көрсөтөт. Президент бизге чоң тапшырмаларды койду. Социалдык блокто, бюджеттик чөйрөдө иштегендерге айлыктарды жана пенсионерлерди, пособие алып аткандарды кескин түрдө эмдиги жылы көтөрүүсүн камсыз кыласыздар деди. Биз ошого расчетторду алдык, механизмдерибиз бар. Ошолорду жетектеп аткан жетекчилердин мүмкүнчүлүктөрү буга жетет деп мен ишендирип кете алам. Күйүүчү май рыногундагы кризисти жөнгө салуу максатында Россия Федерациясынын мунай жана мунай продуктыларын алымсыз ташып келүүгө пошлиналар жок, квоталарды көбөйтүү боюнча макулдашууларга жетишилдик. Автомобилдик бензин 460 миңден 650 миң тоннага чейин, дизель майы 485 миңден 550 миң тоннага чейин көтөрүлдү. Акыркы 7 жылдан бери эмнеге силер келбейсиңер деп таңкалчу элек деп Россиянын өкмөттүн мүчөлөрү айтып атат. Анткени акыркы 7 жыл боюнча жалаң контрабанда менен ташып келип, официалдуу түрдө бул көрсөткүчтөр эч кимди кызыктырган эмес. Мына быйыл барып оңдоп эмдиги жылкыга официалдуу түрдө келе турган бензиндин көлөмү көбөйдү. Тоо-кен тармагында 30 жыл ичинде Айдаркен, Сымап, Кадамжай сурма комбинаттары, Макмал алтын комбинаттары жабылып калды. Көк жаңгак, Кызыл Кая, Жыргалаң ири көмүр кендери жабылды эле. Азыр акырындап кичинеден иштете баштадык, бутубузга тура баштадык. Табият берген жер казынасын пайдаланууда урматтуу Садыр Нуркожоевич Кумтөр кени боюнча айтып кетти.
Бул генди азыркы учурда өзүбүз иштетип жатабыз. Жана Кумтөр гени Кыргыз элине кызмат кыла баштады. Кумтөрдөн чыккан алтын Кыргызстанда калууда. 2021 жылдын башында Центера Голд компаниясы биздин бюджетке 8,9 миллиард сомду которууну пландаштырган. Убактылуу сырткы башкарууну киргизгенден кийин 4,6 миллиард сомго ашык төлөмдөр күтүлүүдө. Ошондо 2021 жылы Кумтөрдөн 13,5 миллиард сом бюджетке түшөт. Бул салыктарды. 191 миллион доллардан ашык кирешеси бюджетке өтөт деп биз күтүп атабыз. Жалпы Тоо кен тармагынан 2020 жылы салык жана салыктык эмес төлөмдөр 18,2 миллиард сомдон ашык бюджетке төлөнсө, ушул эле жылдын 11 айында эле биз 20 миллиард 480 миллион сомдон ашык каражат түштү. Буюрса 2021 жылдын жыйынтыгы менен Тоо кен тармагынан 23 миллиард сом биз ашыкча жыйындарды чогултабыз деп күтүлүүдө. Тоо кен тармагы Кумтөргө карабастан 2010 жылы болгону 5 миллиард сом киреше берчи. Кумтөр көмүр кендери 2010 жылы болгону 570 миң тонна өндүрчү эле, азыр биз 5 ай сайын көбөйтүп алдык. 2,5 миллион тоннага чейин жакындайбыз деген ой пикирибиз бар. Акыркы эле 4 айдын ичинде кара кечеде биздин эле Кыргыз көмүр компаниясы 800 миңге жакын тонна көмүр казып алды. Мындан тышкары 2021 жылдын 14 мартында Талас районундагы жер үй кенинде Талас алтын кен комбинаты ишке киргизилди. Жыл сайын 4 миллиард сомго чейин салык жана башка чегирүүлөр түшөт. Талас облусуна 300 миллион сомдон ашык акча которулат. Негизи эле Тоо кен тармагында 18 миңден ашык адам туруктуу жумуш менен камсыз болуп жатат. 100% мамлекеттик үлүшү бар Улуу көчмөндөр мурасы аттуу холдинг түзүлдү. Ири кендерди өзүбүз өздөштүрө баштайбыз. Тоо кен тармагындагы улуттук кызыкчылыктарды көздөө максатында Тоголок, Талдыбулак, Андаш жана башка ири кендердин лицензиялары өкмөттүн 100% карамагында болгон гана мекемелерге берилет. Кен казуу тармагынын реформалоо жөнүндө жарлыкта каралган кен компаниялары фондторго келип түшкөн финанс каражаттарын бөлүштүрүүнүн ачыктыгын санарип платформалар аркылуу камсыз кылуу тапшырмаңыз урматтуу президент аткарылды. Эми өлкөнүн ар бир жараны ачык бюджет порталында Тоо кен компанияларынын региондорду өнүктүрүү фондторуна түшкөн каражаттарынын качан, канча жана кайда жумшалгандыгын көрө алышат. Айыл чарбасы. Айыл чарбасынын ички дүң продукциясынын үлүшү 13,5%-ты түзөт. Бул боюнча конкреттүү түрдө реформаларды айыл чарба министри өзүнүн докладында жасайт. Урматтуу коллегалар, быйыл биз кургаччылыкты башыбыздан абдан өткөздүк. Президенттин тапшырмасы менен ирригацияга 1 миллиард сомду финансы министрлиги булактарын таап бүтүрдү. Кечээ күнү биз ушуреки план водополиваны биринчи жолу өкмөтүбүздө бекирдик. Ошого жараша план посеваны бүтүрдүк. Эмдиги жылы 1 миллиард сомду мына азыр бөлүштүрүп берип атабыз айыл чарба министрлигине. Жалаң үрөөндүн баарын жаңылайбыз. Ушу январь-февралдын ичинде эле биз 2 миллиард сомго жакын ушу айыл чарба министрлигин каржылайбыз. Жаңы методдорго, жаңы башкаруу принциптерине өтүп атабыз. Агрохолдинг түзүлүп атат. 9 кластер. Бул азык-түлүк коопсуздугу боюнча 9 вид продукцияны биз 2025 жылга чейин президенттин тапшырмасы менен толук өзүбүз камсыз кылышыбыз керек. Биздин болжолдомолор боюнча 2024 жылы 6 продукция боюнча 80%га биз өзүбүз камсыз кылабыз. Ал эми 26 жылга чейин 26 жыл менен чогуу биз 9 продукцияны 100% өзүбүздүн азык-түлүк коопсуздугубузду камсыз кылабыз деген эсеп чотубуз бар. 9 кластерге эмдиги жылы 9 миллиард сом бөлдүрүп берип атабыз. Өкмөт туура көрдү. Азыр президенттин улуксаатын алдык. Жакын арада айыл чарба министри Айыл банктын кеңешинин, директорлорунун кеңешинин төрагасы болуп тайындалат. Демек айыл чарба министринин мындан ары 2 чоң механизми болот. Агрохолдинг болот. 9 кластери менен 9 миллиард акчасы менен буга кошумча Айыл банктын дагы бүт каражат мүмкүнчүлүктөрү биздин дыйкандарга берилет. Мен ойлоп атам, Аскарбек Сапарбекович бир эмес 2 жолу министр болуп келди.
кемчиликтер, катачалыктар бар, бирок мындан ары айыл чарбасын кантип жөнгө салып кетүүнү билет деп.